Мал сарай алгандар үчүн өтө жакшы вариант. Жери 78 соток ушул чоң мал сарай $70,000 сатылат. Дагы реальный клиенттер менен содулашабыз, сүйлөшөбүз дейт. Документ туугандар колдо. Тегеренте мондай бетон забор менен тосулган 3 фазалуу электр энергиясы, суу скважинасы дагы, центральный суусу дагы бар экен. И плюс 78 соток участоктон сырткары ары жагында 1 гектар аренда жери. И түзмө-түз ээлер менен байланышасыздар. Видеону жогото албайын десеңиздер, лайктан басып сактап туугандар. Сатылуучу мал сарай Чүй областы Сокулук району Ак Кашат айылында жайгашкан. Сиздер ал жака баруу үчүн Беловодскийдин шлагбаумуга келип туруп туугандар. Кирова жана центральный көчөсүнүн кесилиши Беловодский шлагбаум болуп калат. Ошол жерден түндүктү карай жүрөсүздөр. Спартактан оң тарапка бурулсаңыздар Ак Кашат айылында мал сарайыбыз жайгашкан. И ары жактан туугандар жаңы пахта тарап менен мындайынан жаңы жер жак менен келсеңиздер деле болот экен. Мынакей туугандар, бул сатылуучу мал сарайыбыздын көчөт тарабы. Жалпысынан жеринин аянты 78 соток плюс ары жагында дагы 1 гектар аренда жери бар. Азыр анда көргөзсөм туугандар. Бул 78 соток болгон участогуну тегеренте мондай бетон забор менен тосулуп, эң эле чыгыш чегара могу жерден башталат. Батыш чегарасы ушул Евро забордон бүткөн жерге чейин азыр бийиктиктен дрон менен бир сыйра мындай көргөзсөм туугандар, бийиктиктен карап көрсөңүздөр болот. Анан Ак Кашат айылынын келесиздер. Ак Кашат айылынын эң эле түштүк тарабында сарайыбыз жайгашкан. Мынакей бул негизи кирүүчү дарбазасы. Кенен чоң транспорт менен жем алып келгениңиздерде, чөп алып келгениңиздерде, малыңыздарды алып кеткениңиздерде кенен кирип чыга аласыздар. Жана ошондой эле туугандар, бир аз түндүгүрөөктө мектеп бир 150-200 метр аралыкта мектеби бар экен. Бул жагыракта мечети бар. Эгер бала чагаңыз менен келип жашайын десеңиздер, бул мал сарайдын бул жагында чоң үйү да бар, мектеп, мечиттер дагы бар туугандар. Анан электр энергиясы 3 фазалуу, суусу центральный суу дагы и жерден чыккан скважинасы дагы бар экен. Андан сырткары коросуна киресиздер. Бул жерде кенен ушундай жери чоңураак жүк ташуучу машинаңыздар болсо, парковка кылып койгонго, же болбосо малыңыздарды жайып койгонго ушундай кенен жер. Каптал жагында теректери, төрүндө бир 40 түптөй жүзүм багы, бул жагында алча, слива, өрүк жана башка бактары. Так. Сарай боюнча айтсак туугандар, мынакей бул сарайыбыздын көрүнүшү. Узун турасы туугандар 63/12, мына көрүп тургансыздардай кызыл кирпичтен салынган. Бул жагында жана айткандай үйү, узун турасы 10/8, ички тарабында азыр көргөзсөм. Анан бул төрүндө могу жерде тоокана, ары жагында дагы бир өзүнчө сарай, чөп баскан жайы менен. Аны дагы азыр көргөзөбүз. Могу жерде мондай загону, койлорду ушул жерге камап койсоңуздар деле болчудай көрүнөт. Документ кызыл китеп, техпаспорт керек документтердин баары бар. Анан мына сарайдын ичин көргөзүп баштайлы туугандар. Бул жерде мынакей буга кармаганга сарайы, аштуу акырлары, бул жагында да мынакей сарай, бул жагында торпок, бул жагында склад катары колдонулган экен. Эми келгенден кийин өзүңүздөр каалагандай колдоно бересиздер. Бул эшиктен, аркы эшиктен дагы кирип чыгасыздар. Мынакей колонналар, плиталар менен салынган ушундай сонун сарай. И ички тарабынан дагы туугандар суу чыгарылыптыр. Анан сарайдын түндүк бөлүгүндө бул жерде жакыныраак келип көргөзчү эним. Козу кармаган жайы бар экен туугандар мынакей. И бул жагында болсо дагы бир өзүнчө мондай сарай, бул ичиге кой кармалган. И могу жагында дагы мондайдан решетка менен тосуп, бул жагында да кой кармалган убактылар болгон экен. Кээде чөп басканбыз дейт бул жагына. Мынакей бул сарайдын ички тарабы. Эми сарайдын түштүк бөлүгүн көргөзөлү туугандар. Бул жерде счетчик 3 фаза. Бул жагында кухня, азыр анда көргөзөм. Бери карай кирсек, ушундай сарайдын бул түштүк бөлүгү ушундай азыр склад катары колдонулат. Бул жактан бул эшиктен кирип чыга аласыздар. Бул жана дагы бир бөлүгү мынакей туугандар. Ылдый тараптары стяжка болуп тур туугандар мынакей сарайдын. Бул жагдагы алды тарабында мондай чоң навес туугандар. Могу темирлерди караңыздар туугандар. Поезд жолдун темири, эмненин темири, кыскасы ушундай сапаттуу темирлер менен навестери жасалып, документ колдо мынакей туугандар. Кызыл китеп, керек документтин баары колдо. Бери карай кирсек, кухня, раковина суусу чыгарылган. Андан кийин өтсөк, бул жакта ванна, душ, кир жууган машинанын орду, арестандоруна чейин, раковиналарына чейин, күзгүлөрүнө чейин орнотулуп тур. Бул жагында да бир чоң бөлмө туугандар. Андан ары туугандар, бул үйдүн ички тарабында азыр көргөзсөм, бул жак навес, и үйдүн могу жерде очоканасы, тандыры, көрүп турасыздар. Бул жагында жана айткандай вишня, слива бактары, арты тарабынан жакындан көргөзүп койгон экен. Эти заборлор чегара туугандар. Анан могу жерден чыксак, бул жерде бир контейнер, бул дагы калат буйруса, ичи жемкана катары колдонулган. Дальше жүрсөк, бул жерде жанакы 1 гектар
аренда жер туугандар. 1 гектар аренда жер, чек араларда тиги сеткаларды көрдүңүздөрбү? Ошол менен мындайдан кетет туугандар. Негизинен мал менен алектенгенге өтө жакшы жердей көрүнөт. Эми алганда келгенде өзүңүздөр да келип байкап көрөсүздөр туугандар. Эми силерге үйдүн ички тарабын көргөзөйүн. Мына кире бериште мындай тротуар. Могу жагында погреби да бар окшойт. Бул жагында ички тарабына кирсек, кире бериш прихожкасы. Андан кийин коридор. Коридордон калган бөлмөлөргө өтүп кете аласыз. Түз кирсеңиздер бир бөлмө. Түштүк тараптан пластик терезе. Оң тарапка карай кирсеңиздер дагы бир бөлмөсү. И киргенде сол тараптагы эшиктен кирсеңиздер 3-чү бөлмөсү туугандар. Мынакей. Так, эми силерге туугандар бул жакта жүзүм бактарын көргөзөйүн. Дагы бир могу жагына тарта кет. Могу жерде кенен бош жер туугандар. Буга чейин беде себилген экен. Жана аренда жерде дагы буга чейин беде себилип туугандар. Акыркы учурда ошол бедени жакшы карабай калган дейт. Негизинен суу бар. Бедеси бир чөп эме кылсаңыздар болот. Чөп айдасаңыздар болот. Жүзүм багы 40 түптөн көбүрөөк жүзүм багы сыртка жаткан, чек араларына байкалып эле турат. Тугасы $70.000 сурап атыр бул объектке. Дагы содалашуу болот дейт. Түзмө түзелер менен байланышасыздар. Эсин номер 0508 40 45 15. 0508 40 45 15 туугандар. Лайктан басыңыздар. Ушундай сарай издеген дос туугандар менен видеону бөлүшүп кетиңиздер.